Бул Күнтүү айылындагы Бегималы Жамгырчынов атындагы орто мектептин шамалдан кийинки көрүнүшү. 2 күн мурун катталган куюн имараттын 2 жана 3 корпусунун чатырын толук бойдон шыпырып кеткен. Жедеп эскилиги жетип, эптеп жамап жаскап пайдаланып жүргөн билим уяанын чатырсыз калышы жергиликтүү бийликтин, мектеп жетекчилигинин айласын ого бетер кетирди. Шатыры негизи 6-7 жыл мурун курулган болчу, бирок бул халтурно жанагы бюджеттен софинансирование аркылуу жасалган болчу да, ошол эле убакта көрүнүп турганда бул эптеп-септеп жамап салган бир ушундай бир ремонт болгон да. Ошондуктан мына мен ойлойм, биринчиден ушундай бир курулуш экспертиза дайындалыш керек. Күнөөлүү адамдар халтура ремонттун немеси жазылыш керек. Билим уясы өткөн кылымдын 63-жылдары салынган. Пайдубалы жок, кышы жерден эле баштап кыналган. Ошондон бери бир дагы капиталды оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Болгону чатырын 8 жыл мурун айыл өкмөттүн эсебинен ошол кездеги айыл башчы толук жаңырткан. Анда да жаңыланды деген эле аты болбосо, сапаттуу жасалган эмес дешет жергиликтүү тургундар. Башка имарат жок болгондуктан балдардын өмүрүн тобокелчиликке салып, билим берилип келет. Коркунуч өтө эле жогору болгондуктан оң капталы толук бойдон жабылган. Ал жакта спорт зал, ашкана, 3 класс жайгашкан. Азыр көрүп атасыңар го, перемычкаларынан кетип атат, терезелерин тийгизбейбиз, балдарга жолотпойбуз, учуп кетпесин депчи. Окуганда баары ошо көзөмөлдө карап турабыз да, аябай. Камера коюп койгонбуз, видеокамера. Балдардын терезеге жолосо эле уже кетиргенге шашабыз да, себеби терезелерибиздин баары араң турат. Могу шамалдан кийин бир канча терезе сынды дагы. Бүгүнкү күндө бул мектептен 1000 чукул окуучу билим алат. Күнтүү айылынан сырткары аймакка жакын 14 дача тибиндеги конуштардан дагы балдар келип окушат. Ички миграциянын агымынан улам окуучулардын саны 1,5 чейин жетет. Бирок батпагандыктан башка айылдарга, айласы кеткендери шаарга алып барып келип окутушат. Бир жагынан авариялык абалдагы мектептен кооптонушууда. Капиталдык ремонт мен билгенимен, мен өзүм ушу жерде 20 жылга жакын иштеп калдым, бирок капиталдык ремонт жүргүзүлгөн жок. Мектебибиз чындыгын айтканда ата энелердин күчү менен, айыл өкмөттүн жардамы менен, мугалимдердин иши менен кармалып атат десек болот да. Ремонттун баары негизи ушу. Орто билим берүүчү мекеменин абалы бардык министрлик, ведомстволорго маалым. Ал тургай президент Сооронбай Жээнбековдун дагы бул боюнча кабары бар. 2 жыл мурун өлкө башчы Сокулук районунун тургундары менен жолугушканда ушул маселе көтөрүлгөн. Жергиликтүүлөрдүн өтүнүчүн уккан президент жеринен тийиштүү министрлерге тапшырма берип, 2019-жылдын планына киргизип бүткөрүү талабын койгон. Убада болгону менен жагдай ордунан жылбай жатканына тургундар нааразы. Муну жамап, эптеп-септеп жаңы шатыны коюп, бул аварийный, бул өзгөчө ошол коркунучтар бар. Балдар үчүн, мугалимдер үчүн. Ошондуктан жаңы школ куруш керек. Муну ушундай бир убада берилген болчу, президент катары, талапкер катары ушундай бир немелер болгондо. Ошондуктан сөзүнө туруп, бул школду албетте көңүл буруп, жаңы школ мектепти куруш керек деп ойлойм. Айыл өкмөт 92 миллион 800 миң сомдук 500 орунду жаңы мектептин долбоору даяр экендигин билдирүүдө. Проектиси өткөн жылы даярдалган, тендер жарыяланып, жеңүүчү компания дагы аныкталган. Жаз алды менен курулуш иштери башталмак, учурдагы өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу иш кечеңдөөдө. Анын үстүнө ишканага каражат бөлүнө элек. Ошо быйыл 2020-га азыр окутканга мектепке даярдык жок болуп атат да азыркы учурда. Ошо анан 2019-жылы жаңы проект менен жаңы мектеп салганга киргенбиз, титулга кирип, азыркы учурга байланыштуу кадыр салынбай токтоп турат да. Ошо жогорку кеңештин депутаттарынан да суранып кетет элем, ушу элдин атынан биздин мектепке каражат бөлүп бергенин суранат элем да. Учурда Күнтүү айылында туруктуу 9 миң жашоочу жашайт. Дачаларды жаңы отурукташкандарды кошкондо 15 миңге жетет. Жылдык бюджетти 4 миллион сомдо түзөт, анын 200 миң эле эски мектептин жайкы оңдоп түзөө иштерине жумшалат. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.